Биздин бөлүм административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиянын ишин камсыздайт. Райондор аралык сотунан административдик, экономикалык жана материалдар боюнча иштер келгенде эң биринчиден биздин кеңсе аркылуу катталат. Андан кийин АРД системасы боюнча ошо келип түшкөн иш судья баяндамачылыгга өткөрүлүп берилет. Биздин коллегиянын судьяларынын ар биринен бирден консультант бекитилген. Иш сот баяндамачыга берилгенден кийин консультант бул иштерди карап, алдын ала иликтеп соттук кароого даярдайт. Иш сот өндүрүшүнө кабыл алынгандан кийин сот процесси жөнүндө ордуу жана убактысы жөнүндө процесстин катышуучулары кабарланышат. Биздин бөлүмдө консультанттар сот актыларынын долбоорлорун даярдашат. Кийин ошо сот актылары даяр болуп чыккандан кийин, кол коюлгандан кийин акт сот KG сайтына киргизишет. Андан кийин кеңсеге тапшырылат дагы. Ал эми кеңсе райондор аралык сотуна же ошо экинчи инстанция сотуна кайра жиберишет. Биздин бөлүмдө 15 кызматкер иштейт. Алардын ичинен 6 консультант, 2 башкы адис, 4 жетектөөчү адис, 2 иш жүргүзүүчү жана 1 жетекчи катчы иштейт. 2018 жылдын жыйынтыгы менен биздин бөлүмдө 1345 иш келип түшкөн. Алардын ичинен административдик иштер басымдуулук кылат. Алардын саны 830. Жана андан калгандары бул экономикалык иштер жана материалдар. Сот бийлиги бул бийликтин 3-чү бутагы болуп саналат. Соттордун эң негизги максаты бул сот адилеттигин ишке ашыруу. Ойлоймун, эгерде ар бир сот кызматкери өзүнүн милдеттерин так жана ниеттүүлүк менен аткарса, көптөгөн жакшы жетишкендиктерге жетишсе болот. Жакшы ийгиликтерге жетишсе болот. Сот системасынын 95-жылдыгы майрагы менен куттуктагым келет. Ар бирине чын ден соолук каалап, жана иштерине ийгилик каалайм.